Түз эфирде NewTV шоу программасы. Арсен Султанов жана ушул кечте бардык телекөрүүчүлөрдү азыр экранга жакыныраак чакырабыз. Ысык чай даярдап алыңыздар. Себеп дегенде бүгүнкү биздин эфирге өзгөчө мейман келген. Жаш курагы балким 25 чейинкилер болсо, бул ырларды угуп жүргөнсүңөр. О, мама, кеттик дальше. Дал ушул жигит буга чейин эч жерде интервью берген эмес экен. Бардыгы буну казак деп ойлошот, казак улутунда. Бирок бул кыргыз эле жигити. Бизде конокто Жанар. Assalamu alaikum. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз, Жанар. Мен да кубанычтамын. Маанай кандай? Жакшы буюрса. Бардык телекөрүүчүлөр сени биринчиден көрүп атат жүзүңдү. Балким азыркы биздин көрүүчүлөр деле сурайт болуш керек. Бул Жанар эмне үчүн буга чейин интервью берген эмес, каякта жүрдүң буга чейин дегендир. Чакырылгам, бирок YouTube'га андай эмелерге салынган эмес, только прямойлар болгон. Прямой эфирлерге. Прямойлар. Эми Жанар дегенде кайсы жактын жигити болосуңар? Жашыңар канчада? Кайсыл жактын? Кыргызстан Токмок шаарында. Жашым 25-20 тегереги. 25-20 тегереги. Калган өзгөр ойлоп табылган. Инстаграмга жазгады билсеңер да. Эми Жанар, негизи популярдуулук силерге былтыркы жылдары аябай жакшы кетти ырларыңар. Ошол силердин жана кеттик дальше бул мындай бир ошолорду укканда көлдүн атмосферасы келет да эмнегедир. Ошол көлгө бараткан балким бир жол элестетилет. Ыр боюнча ошонун качан жазылганы, кайсыл эң биринчи ыр болду? Же ошодон баштадыңарбы? Эң биринчи ыр кеттик дальше чыккан, 2019 чыккан. 2019 мен деле башында ойлогон эмесмин да, хит болуп кетеринечи. Интернеттен эле минусту жаздырып алып эле, ошактан үйдөн мындай эле запись кылып туруп, YouTube'га салып койгон болчумун. Ошто жөн эле минус эле кичке эле отрывок припевин эле салып койгом да, жөн эле припев. Бир кезден кийин кетиверди YouTube'ду вообще маанилүү берген жок маякачы. Бир примерно бир айдан кийин уже комментарийлер келип атат, SMS-тер келип атат. Эмне болуп атат деп койм. Жакшы бүт казактар Казакстандан салам, Кыргызстандан салам, Казакстандан салам дейт да. Болбосо Кыргызстандамын да менчи өзүм. Ошондо бул ырды сен минусун жойгон интернеттен көчүрүп өзүң эле голосун кырсак болчу да негизи. Өзүң студияң барбы ошондо үйдөн? Же кандай? Же диктофонго, телефонго? Мындай эле, простой эле микрофон менен эле ошондой ноутбукту күйгүзүп эле жаздырып койгон болчумун. Кийин припев чыккандан кийин сен толук версиясын жазыш керек болуп калды. Кантип жаздырдың андан кийин? Толук версиясы примерно YouTube'да 600 000 просмотр болгондо, аны кайра удалить керек болду да. Кайра удалить этилди. Аны кайра перезапись болду, аранжировка жазат туруп кайра ал ырды через Молдавияга кетиргенбиз. Кыргызстан эмес, через Казакстан эмес, через Молдавия. Молдавиян каналына, Малатасына. Эмне үчүн? Менин оюм через СНГ менен Кыргызстанга келиш максаттуу болду да. Ошондой эле азыр баары эле ошентип ойлойт. Эми көрүүчүлөргө кызык болсо, Жанар өзү кесиби боюнча ким? Ырчыбы же рэперби? Мен кесибим, ачыгын айтайын, ал жерден жашырган эч нерсе жок. Мага машиналар жагат. Мен таптым. Перекупщик. Не. Ким? Машина жасаган жагат. Ол түшүнүктүү эле да. Машина жасаган жагат. Эми бул кызыкчылыгым да, өзүм даана жакшы көргөн. Са эң жакшы көргөн машина кайсыл? Subaru. Forester. Impreza. Subaru чалып калган экен да. Legacy B4 деп коет. Эми өзүң ошол тармакта иштесең, автоунан бардык жагын билесиң. Кантип оңдош керек, эмнесин, ходовка. Азыр менимче заказдар көп окшойт, кыштан чыккандан кийин балким. Жок, аны деле для себя жазайм мен. Өзүм үчүн эле, элдик эмес, өзүм үчүн. Жакындарыкын жазайм, мен өзүмдүкүн жазайм. Өзүң Subaru айдайсың? Жок, Honda да койду. Жанердин негизи көп ырлары бул TikTok'то белгилүү. TikTok'то сенин маскаларың колдонот, ошол эле ырларыңды колдонот, мисалы. TikTok'тон өзүң ырларыңды угуп көрдүң белең балким, канча балким сен ырларың канча деңгээлде көп колдонушуп атат азыр? Эң көп 150К болду го дейм. Самый анакы. Ал в основном СНГ кеткен. Анда эч ким ойлойт, ал да менин ырым экен. Эч ким. Келчи жаным примерно 70К, Умама 80К. Үчө TikToktон. Ырчылык болуп атканда эми өзүң ырларды өзүң монтаждайсың, бардык өзүң келтиресиң. Звук өзүм, только өзүм. Бардыгын өзүң, минустар каяктан келип алып атасың? Минус тоже битмейкерим бар. Примерно болгон жазам, сөз жазам.
анын баарын полный проект кылып туруп ошо битмейкерге берем. Ал өзү окшош. Өзү уже кылат да калган ишин. Ырчылыкса жакты өзүңө кандай экен негизи ырчы болгон балким? Ырчы албетте жакшы, жаман дебейм, жакшы. Только билбейм, мен үчүн бул только временного дейм да. Эмне үчүн? Мен азыр билбейм, ошентип ойлойм мен. Азыр бираз ырдабай койгом деппи? Ошон үчүн мен чисто кесибим бул машина тарапта. Бул музыка меники хобби. Жагат, ошону кылып жүрөм. Балким ыр суранып аткандар бар болсо, Жанер балким азыр бир жанды ырдап бересиңби? Кайсы ырларыңа балким бираз эле үзүндө болгондо болсо. Умаманын куплетин. Кеттик анда. Чөтөлөйүн сени күндө келди, түбөлгө балким сени берди. Сени менен баары болгон кезде, сүйүнөмүн жеттим ушул миште. Умам, мен жеттим кыялыма. Умам, болом эми менен дайыма. Ой мама, я влюблен как папа. Ой мама, алып келейин мен сенин жаныңа. Браво, мыкты. Балким мисалы бакыр силен, мисалы мындай бир ырлары балким башка стилде жазылды да. Биздин Кыргызстанда мындай классикалык ырлар эмес, балким сен айтканча кайсыл стиль болушунда? Дансхал регетон. Ошондой экен. Ал эми бакырды койсоң рэп стилинде да. Эми балким бакыр мисалы азыр Литвин менен иштейт турган пландар бар экен, блогер менен. Сеники балким ошто бир чоңураак деңгээлге чыксаң, аракет кылса. Болот, бирок кандай сунуштарчы элек. Балким Казакстандан түшкөндөр чакыргандар болгон, бирок мүмкүнчүлүк жок Казакстанга. Ким чакырды эле Казакстанга? Жаңы эле чыкты. Эмен Скрим менен Умаман, экинчи Второе дыхание ремикс. Тоже YouTube каналдарга, только площадкаларга кирген YouTube каналга кире элек. Дагы буюрса совместный трек Казакстан менен болот. Азыр да иштешип атабыз. Эми буюрса чыгат экен. Буюрса чыгат. Эми үй бүлөлүүсүңбү, үй бүлөң барбы дегендерге? Жок, үйлөнө элек. Качан? Койдук. Бул эмне ошондо? Эки аял алган деппи? Үчөөдө койду. Девушкаң барбы? Балким сенин көрөрмандарыңа кызык болгон суроолор. Жанырдын Алжак, no. Ал жагын айтпай эле. Девушкаң көрөтсө керек өзү. Может да койду. Комментарий жазат да ошондо койду. Жанер, негизи балким үй бүлөңдө буга чейин ырдап жүргөндөр болду эле, чыгармачылыкка жакын адамдар үй бүлөңдө. Үй бүлөмдө эч ким жок, чыгармачылык жок. Сен баштап атасың. Билбейм, эмнеге ырдап калдым өзүм да түшүнбөй калдым. О, мама деген өзү мааниси эмне болду эле негизи? Бул текст камча жазылды эле? Мама 15 мүнөттө чыккандар. 15 мүнөттө? Кантип? 15 мүнөттө жөн мындай музыканы угуп алып эле. Ойго эмне келет? Илхом да, ырчылар баары эле түшүнөт. Илхом кайсы жерде, любой жерде момент келе берет. Студиядан жөн эле музыка угуп отургам. Бит болот, бит болгондо эле сразу он кетти. Сразу жастырып койдум. Тоже анда первый очередь тоже кеттик дальше деп болгондо. Анда билген эмесмин, хит болоруначы. TikTokка атырбай эле 15 секундка да жетпейт, ичине киргизип койгом. Киргизип койсом уже миң киши тартты, тарткандан кийин дагы больше блогерлер тарта баштады. Анан дагы кетти да, анан айла жок чыгарууга туура келип калды. Азыркы учурда балким көп ырчылардыкы эң жөнөкөй балким ыкма деп айтса болобу. YouTubeга деле киргизсе болот, мисалы азыр жакшы бир площадка болуп калды. Андан тышкары эң белгилүү болгон десең, бул TikTok тармагы болуп калды. Сен ырларың TikTokко жарашыктуу да, же ошого ылайыктайсыңбы? Ачыгын айтыш керек, TikTok көп нерсе, көп жерден жардам берип атат. Бүт эле бирде хайптын баары ошол жактан чыгып атат. Ачык эле айтканда. TikTok өзүң барсыңбы? Бармын. Бийлеп, силеп тартып турасың? Жок, билбейм. Только тректер эле, ырлар эле киргизип берем. Мисалы TikToктон сага эң элдердин, балким бир гана TikTok эмес, ошол Instagramда, социалдык тармактарда эң көп берилген суроо кайсы сага? Казаксыңбы, кыргызсыңбы бу? Экөө эле. Экөө эле суроо да? Казак деп, ызычуу комментарийлер. Казак бул деп элечи. Жок, кыргыз деп, кайра. Бул токмоктук эле жигит. Ачыгын айтыш керек. Жанер,
Сага чоң рахмат келип бергениңе. Силерге да чоң рахмат. Билдиребиз. Балким калуу тилектер бар болсо, бул жакта камера сеники. Ырашчылык билдирип, өзүң көрөрмандарыңа кайрылып кетсең болот. Барыңыздарга чоң рахмат. Чыккан чыгармаларды угуп жүргөнүңүздөргө билбейм да эмне деп айтарымды билбей атам. Машинаңыздар бузулса келгиле. Только жазбагыла эмне монтоп. Эмне деп билдиришти да. Мындай ырашчылык билдирип койду, чоң рахмат угуп атканыңарга. Дагы бир жолу барыңыздарга чоң рахмат. Албетте сиздер менен ар дайым Жанер мырза, Кыргызстан. New TV шоу программасына конокто Жанер болду. Казакпы, кыргызбы деп көп сурайт экен. Кыргыз. Ошондуктан барыңыздарга чоң рахмат көргөнүңүздөргө. Лайк, комментарий. Чоң рахмат.